Вьетнамдын борбордук аймактарында жүргөн суу ташкыны 26 кишинин өмүрүн алды. Ал эми дайынсыз жоголгондордун саны тактала элек. Селдин жүрүшүнө тропикалык циклон себеп болууда. Ал бул аймактарга нормадан ашык жаан төгүп, анын жыйынтыгында сел жүргөн. Борбор Азия өлкөлөрүндө да жаандуу күндөр уланат. Себеби бул жерлерден Атлантикалык циклон орун алды. Циклон эртең кайсы аймактарга багыт алат? Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайдын Аксу жана Үрүмчү шаарлары эртең циклон жетет. Буга байланыштуу бул жерлерде жаан каттуу жаашы күтүлөт. Казакстандын түндүк аймактарында абанын температурасы төмөн болгондуктан Борбор калаасы Астанада кар жаайт. Алматы шаарында болсо түнкүсүн бир аз кар жаап, күндүзү ал жаанга айланып, кечинде күн ачылып кубандырышы мүмкүн. Өзбекстанда бүгүн жааган жаан эртең басаңдап, көпчүлүк аймактарда күн ачылат. Түркмөнстандын Дашоғу өрөөнүндө абанын температурасы кескин төмөндөйт. Ашхабад шаарында жаан жааса да абанын температурасы жогору бойдон сакталат. Тажикстанда жаан-чачын эртең да токтобой жаайт, ошентсе да аба ырайы жылуу бойдон калууда. Кыргызстанда 19 октябрда Баткен, Жалал-Абад, Ош областында күндүзү күн ачык болуп, түштөн кийин жаан жааса, Чүй, Талас, Нарын, Ысык көл областарында жаан карга айланат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 18-23 метрге жетиши мүмкүн. 20 октябрда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Аба ырайы тууралуу кабарым ушул болду. Кайрадан көрүшкөнчө.